Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз экология темасында кеп курган турабыз. Ал үчүн студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Сулайманов Элдар Нурлановичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Ушул жакында эле туристтик сезон башталуу алдында турат. Бул аралыкта сиз ушул Ысык көлдүн экологиясына байланыштуу ушул Ысык көлдүн жээгинде скутерлерди колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштап атасыз. Мыйзам долбоорун сунуштоого эмне түрткү болду максатына кененирээк токтоло кетсеңиз. Жыл сайын эле ошол биз угуп калабыз. Ал жакта кырсыктар болду деп, ошол гидроскутер айдап баратып, бирөөнү сүзүп кетти деп, ал өлүмгө да алып келди көп жолу. Мына мен бир 5-6 жыл мурун эле көргөм, ошол жерде бир Өзбекстандан келген бир эс алуучу аял экен. Ошол сүзүп баратып, анан суунун астына кирип чыкканда, ошол жерде жаш бала айдап келатып, ошол башын уруп кеткен да. Анан ал аял эмне болгонун билбейм, бирок ошол жерден скорый алып кеткен да ал аялдычы. Мен ошол көзүмдө болгон. Бул эми мындай болуп атпайбы? Көлдө аны көзөмөлдөгөн кантип айдап атат, кандай абалда айдап атат деген жок да. Мына жолдо мисалы, бул жерде ГАИ кызматкерлери бар. Ал жерде бир нарушение болсо, же мас абалда болсо, же жашы жетип элек болсо, алар ошол жерден текшерип, протоколдорду жазып, штрафтарын жазып берет да. А бирок тилекке каршы бизде ошол көлдө ошондой жок. Анан көлгө көбүнчөсү барганда ал жакта эс алууда да. Пиво ичиши мүмкүн, башка ичиши мүмкүн. Анан ошол мезгилде барып айдайлы деп кырсыктар болот да. Ошондуктан эми аны көзөмөлдөйлү десек деле, анын үчүн атайын службаны эме кылыш керек, создавать этиш керек, адамдарды коюш керек. Бизде көптөгөн пансионаттар бар. Ар бир пансионатта деле ошол жерде 5-6 скутерлер ижарага берилет да. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, ошол кесиптештерибиз менен карап, анан мына талкууга да чыкпадыбы? Абдан көп сунуштар түшүп атат. Мына соц тармактарга чыкканда дагы ошол жерде бир 95% элибиз ушул биздин мыйзам долбоорубузду колдоп атат да, эң туура деп атат. Эмне дегенде ал жака көлгө барганда биринчиден эс алганы барат, анан эртеден кечке ошол тынчтала берет да. Өзүңүз билесиз, аябай баягы немеси дагы, добушу дагы аябай катуу чыгат, звугу дагы катуу чыгат ошол. Анан биздин дагы ошол жактагы айдагандар дагы максималдуу түрдө ошол жээкке жакын айдаганга аракет кылат да. Неге билбейм. Анан аны дагы билесиз, ылдамдыгы аябай чоң. Ошондуктан бардыгы колдоп атат, көбүнчөсү мына ошол 90% ашыгы колдошуп, ушул керек деп атат да. Мен ойлойт элем, эми ушунчалык эле биздин жарандар айдагысы келсе, бизде башка толтура суу сактагычтар бар. Ал жерде баягы пляжы жок. Мына эң жакынкысы эле бул мына Орто Токойго алып барып, каалаганча айдаса болот. Ал жерде пляж жок, эл жок. Токтогулга барса болот. Ал жакта дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошончолук эле чоң да алчы. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул Ысык көлүбүз биздики баягы жайында аябай көп адам болот. Анан ал жерде дагы эң дагы бир ошол кесепетин келтирген бул ошол жактагы чыккан бензиндин калдыктары да. Экология бузат да, ал болсо дароо эле сууга кетет. Анан биз дагы ошол жердеги эс алып аткан адамдар дагы жутат да алдынчы. Жуткандан кийин эми ал ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойт элем, такыр эле ошол Ысык көлдө биз гидроскутерлерди биз ал жака койдурбашыбыз керек да, колдондурбашыбыз керек. Негизи эле мисалы ал жакта ушу жай мезгилинде айрыкча ошол туристтик сезондо жүздөгөн адамдар ушу менен мисалы акча табышат, сезондо иштешет да, алар мисалы нааразычылык жаратса кандай болот? Кандай жолдору бар? Эми мен ойлойт элем да, бул жерде алар эми өзү ал гидроскутер арзан эмес да. Мен билишимче $10.000 $1 миллион сомдон кымбатыраак да. Анан эми аны сатып туруп эле башка тиричилик кылса болот да, туурабы? Албетте эми ошо менен тирлик кылыш керекпи барып. Анда ошондой болот болсо, мына могу жерде Геспет бар. Ошол жерде деле ижарага берсе болот. Башка жактарды деле мен айта турган, Ысык көлдөн башка жактарга деле алып барып ошону иштетсе болот деген маселе бар да. Анан эми бирок деле ошол Ысык көлдө кылышыбыз керек деген мен ойлойт элем башкача. Ал жакта катамаран да алса болот.
же теплоходдо жүрсө болот. Мен ойлоптум бул гидроскутерди ал жака койгон опасно го депчи. Айыппул боюнча айтсаңыз, канча айыппул салуу каралууда? Эми ал жерде мындай да, ошол жерге Ысык көлгө апарып айдаган кезде ошол 5000 сом деп биз азыр койдук. Бирок анда ошол биз сунуштар алып атабыз, 5000 сом аз болуп калат. Эмне дегенде 1 саат эле 1 минутасы эле 1000 сом экен да, гидроскутердикичи. Ал эмне 5 минут иштетсе эле ошол немени төлөп коет да, айыппулду деп атпайбы? Ошону азыр биз карайбыз эми, могу 1 айдан кийин ошол сунуштардын баардыгын топтоп, азыр сайтта илинип турбайбы жогорку кеңештин. Ошондон кийин толуктап тургандан кийин көрөлү деп атабыз да. Балким ал ошол 5000 сом чыныгында аз болуп калышы мүмкүн депчи. Негизи сиздер буга чейин изилдеп көрдүңүздөр да, канча скутер бар ушундай? Өзү ошол 40тан ашык скутер катталган экен да. Ал каттоодон өтүш керек да. Ошол азыр 40тан ашык экен да. 47 ошондой экен. Бирок канчасы ал жерге ошол өз кээ бирлер бар да, өз үчүн алган, кээ бирлер бар иштетебиз, бизнес кылабыз дегендер бар. Ошол мен ойлоттум, бир 20дан ашык скутер болсо керек деп ойлоп атам да, азыр ошол постоянно ошол жакта иштеп атканчы. Гидроскутердин мотору аныкысы ошол выхлоптор астынан чыгат да. Суга сразу кетет да, сиңет да. Ал жактан кийин эми биз толук айта албайбыз да, ошол бензин баардыгы күйүп эме кылып ал жакта калат да. Анан ал саатына мен билишимче 20-30 литрден көбүрөөк бензин ичет да. Мен билишимче. Андан көбүрөөк ичиши мүмкүн. Анан ошону элестетсеңиз, ал бир күндө ошол жерде 5-6 иштесе кандай кирдетет суунучу, анан ал дароо эле суга кетип атпайбы? Чоң рахмат. Ушун менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып, Кеңеш KG сайтынан окусаңыздар болот.